Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefa. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly cemaat, bugünkü жаңырганына 3 gün bolup musulmanlardan kirip gelgen жаңырган жаңы Muharram ayının 3. gündügü menen çin жүрөгүмдөн куттуктайм. Allah Taalam ушул жаңырган жаңы Muharram ayında жаңы açılуулар, толуктоолор, алдыга умтулуу, мыкты адеп акылак, илимге, билимге болгон умтулуу баарыбызга ошол өз эшигин ачсын. Бүгүнкү жума хутбасынын темасы арам тамак аш болбойт. Көпчүлүк мусулмандар кыйналган бир нерсе бар. Тиштемин, ууртамын адалдоодо кыйналып келген мусулман коомчулугу жашайт. Ал биздин Кыргызстанда да, чет өлкөдө да, дүйнө жүзү боюнча мусулман коомчулугу кыйналган ушул көйгөй бар. Аллах өз аятында сауда билlah: "Я эйюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум садакаллахул азим." Ey imanlı bendelerim, men bergen ırıskının adalın oğuzdan kıla, dedi. Adal tamak jeş, bul Allah'ın buyruğu. Adal tamaktı izdi, bul farz. Kadimde farz. Namaz sizge farz bolgon siyahtı, tamaktın adalın, kiyimdin adalın, jaşoonun adalın izdi, bul farz. Ушул адал тамактануу кимдер үчүн фарз? Адал тамактануу момун мусулмандар үчүн. Кайры диндер каалагандай жей берет. Мына сыналгыны карасаңыз, кайры диндер куртту деле жеп атат. Жыланды деле жыра тартып жеп атат. Баканы деле жеп атат. Айтор кыбыраган нерсенин бардыгын жеген улуттар бар, эми айтпай эле коеюн ким экенин. А бирок момун мусулман Allah'ın buyruğuna tayanıp adalın gana jeydi. Oşal adal jeş kimge dese momun musulmanga tayandı. Adal jeş kimge buyurulgan dese momun musulmanga buyurulgan. Subhanallah, oşal Allah'ın buyruğuna iyileşip kalganıma şükür dep kulçuluk kılıp adal tamak izdegenge bel baylan. İnne evvele ma yuntenu minel insan batnu. فَمَنْ اِسْتَطَعَ أَلَّا يَأْكُلْ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ. Hadis. Mürzöge koyulganda adam balasının denesinin içinen en birinci irip, çirip kurtap sasıy turgan müçösü al anın kursağı. Aram bar nerse, aram bar jer tez sasıp, tez irip çiriyit degendir bildirip atat. فَمَنْ اِسْتَطَعَ أَلَّا يَأْكُلْ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ. Tiri жүрген өңөрдө, мына лооз деген көңдөөнчөдөн курсагыңарга адалды гана киргиз алсаңар, адалды гана жеп ич алсаңар, аракет кылып көргүлө ушуга. Мүрзөдө курсагың чирибейт деп атат. Караң, адам баласынын мүрзөнүн ичинде эң биринчи ирип сасый турганы ал курсагы. Ondan soldan alıp kire vergendik üçün. Antkeni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem innel halal beyin vel haram beyin. Peygamber abimiz aytты. Adal da, aram da açık, aykın dalilder menen körsetüldü. Kaysıl nerse adal ekeni Kur'an menen hadiste tak. Kaysıl nerse haram ekeni de Kur'an menen sunnada hadiste tak aytılgan. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Bирок tүйшүгү ушул. Tүйшүктүүсү ушул. Adal менен арамдын ортосунда же адал, же арам экендиги билинбеген көп нерселер камтылган бар. Билинбейт де, же адал, же арам экендиги билинбейт. Аны көпчүлүк адамдар биле бербейт дейт. Кыйын ушул. Муну ол адал, ачык айкын турат, килтейип. Муну ол жакта да бир арам турат.
Мына ол адал екен, ошол жака ынта кое берейин дейсиз, арамдан качасыз. Анткени ал көрүнүп турат арам экендиги. Момун мусулман үчүн эң түйшүк жаратканы кайсыл десе, адал менен арамдын ортосунда же адал же арам экендиги билинбеген нерселер бар. Аны көпчүлүк адамдар биле бербейт. Байкоо жүргүзө бербейт, саресеп сала бербейт. Болду да бул же адал же арам экенин билбегенден адалга өкүм кылып, жей берейин, иче берейин, кие берейин, пайдалана берейин деп калыш ыктымал. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. Kim ошол арам, адал экендиги билинбеген күмөндүү нерселерден өзүн кармап калса, нафсын жүгөндөп калса, демек ал эки нерсесин сактап калды. Биринчиси динин, тутунган динин, экинчиси өзүнүн адамдык абийирин, инсандык абийирин сактап калды. Бул дег ушул жерде адал арамды ылгабай эле жей берген инсандын деңгээлин, айбанаттын деңгээлине түшүрүп атат ушул хадис. Инсандык абийир бар. Ал инсан, ал ата, ал эне. Ата менен эне арамды жеп ичиши менен анын таасири өзүнүн уулу менен кызына, небересинен көрө берсин. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Ал эми ким адал арам экендиги билинбеген нерсени пайдаланып калса, демек ал арамдын нак өзүн пайдаланыптыр дейт. Бул бир койчуман сыяктуу деп түшүнгүлө инсанды. Бир койчу койлорун айдап келди. Момундай бир сетке тартылып, кашага дубал урулуп, ошонун тешиктеринен ичкерки бактын чөптөрү момундап сыртка өсүп турат. Же ичкерки бактын шактары сыртка момундай асылып, мөмөлөрү да чыгып калган. Сырттагы койчумандын өзү дагы кою дагы асылып же ыктымал деп атат. Тосулуп турганына карабастан. Дал ошол сыяктуу адам баласы бул жашоодо чегарага барганда өзүн токтотуш керек. Аллах Тааланын чегарасы ал эмне? Ва инна ликулли маликин хима. Ар бир падышанын өзүнүн таандык чегарасы бар. Ва инна хима Аллахи махариму. Аллах Тааланын чегарасы арамдар. Арам дедиби ошол жерге барганда токто. Аттап да өтпө. Арам дедиби болду бүттү. Ал эшикти ачпа, тыкылдатып да көрбө. Ва инна фил жасади мудга. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Андыктан адам баласынын сол капталында муштундай болгон бир эт бар. Ушул эт оңолсо, тулку бойдун баары оңолду. Эт бузула турган болсо, анын жан дүйнөсү кирдеп бузулду. Ошол адамдын сол капталындагы муштундай эт ал жүрөк деп атат. Эмнеге ушул жерге келгенде жүрөккө такалып калды? Эмнеге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушул жерге келгенде жүрөк деген мүчөнү ыктыяр кылды? Анткени фал қалби масабатил малик, бул жүрөк падышанын ордундагыдай эле нерсе. Вал аъза раияту, калган мүчөлөрдүн бүт баары жүрөккө баш ийген жарандар сыяктуу. Ва хия таслух би салахил малик ва тафсуд би фасадих. Калган тулку бой мүчөлөрдүн бүт баары жүрөктүн оңолушу менен оңолуп, же жүрөктүн бузулушу менен бузулат. Эмне үчүн ушул жерге келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөк деген мүчөнү ыктыяр кылып айтты? Анткени ишаран би анна акла al-halal yunawwiru wa yuslihu wa ash-shubah tuqassi. Анткени адал тамак, адал кийим, адал иш, адал эмгек эң биринчи жүрөккө таасир этет деп атат. Эң биринчи жүрөккө таасир этет. Ашказаның эмес. Эң биринчи жүрөккө таасир этет. Жүрөк бузулдубу, бооруң да бузулат дегени да. Жүрөк бузулдубу, тилиң да бузулат. Жүрөк бузулдубу, оюң да бузулат. Жүрөк бузулдубу, ниетиң да, максатың да бузулат. Жүрөк бузулдубу, окулуп аткан намазың да кабыл болбойт. Вахб ибн Мунаббих мындай дейт: "Мен сарра ан ястажиба Аллаху да'вата фальютайиб ту'матah." Ушул кылган бата тилектерим кайтарылбай эле кабыл боло берсинчи деген адам болсо, анда ал эң алгач алкымын адалдасын. Алкымын.
Kээ bir adamның başına ушунчалык түйшүк түшөт. Анан ал сизге келет. Дуа кылып атам, эч кабыл болбой атат да. Көптөн бери суранам, эч кабыл болбой атат дейт. Жегени ичкен арам болсо каяктан кабыл болсун? Дуа тилектериң орундалып кабыл болуш үчүн эң алгач алкымыңды адалда дейт. Алкымыңды адалдап кое бер. Сен кол көтөрүп алакан жайып жалдырабасаң деле Аллах Таала сен ойлогон оюңду жүзөгө ашырып коет жашооңду деп атат. Дуа кылышың шарт эмес. Эки колуңду башыңдын аркасына оңдоп жастыкка чалкалап жамынып түшүндүм. Ушунда болгондо жакшы болмок дедиңби, ордуңдан тургучакты сенин ниетиңди Аллах жүзөгө ашырып коет. Бирок бир шарт менен алкымыңды аталда, тиштемиңди. Анан эле заман оңолбоду да. Биздин жаштар теңирден тескери кетти да. Мурда ушундай эле да. Аксакалдардын алдынан кыя басып өтпөйт элек да. Мына таң көрүп бизди жөөлөп кетип атат деген аксакалдар бар. Алкым бузулду. Үйүндө кара чычка кулагы жок бир жетимдин атасы өтүп кеткен жетимди. Ой сойбосоңор болбойт да кантип болуш ушинтип эме. Аластан келген конокторду этсиз кетиребиз. Сойгула деп анын саап ичип аткан кара малы менен чычка кулагын союп үрүп атпайбы? Ошонун өзү ошол аксакалдарга жеш арам болгондугу үчүн алардын бата тилеги орундалбай атат да. Каяктан? Сөз ушундай болуп атат. Муну ол жерде туруп алып айкырып кыйкыргандын маани маңызы алкымдоңдойлу. Биз кылган дуадан, өлкөбүз үчүн кылган батадан улам оңолот. Бирок алкым адал болсо, оңолуш үчүн, дуабыз кабыл болуш үчүн алкым адалданыш керек. Сауд ибн Аби Ваккас, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын тайкеси, Сауд ибн Аби Ваккастан сурашты. Тустажаб даъватук мин байна асхаби Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбардын ушунча көп сахабалары бар. Ошолордун ичинен бир гана сиздин бата тилегиңиз өзүндө орундалат да. Айтканыңыздай орундалат. Кантип сүйлөп дуа кылсаңыз ошондой болуп орундалат. Сыр эмнеде дешти. Сауд ибн Аби Ваккастын жообун карагыла. Мен оозума салган тиштемдин каяктан кайсыл жол менен келгенин анык билмейинче оозума сала бербейм. Адал инсан, адал эмгек менен, адал тиштем десе анан жейм. Курсагым ачып өлөйүн деп жатсам дагы эч качан ага көзүмдү кызартпайм. Алла, мына менин дуамдын ар бир тамгасынан бери кабыл болуп орундалып атышынын бир сыры оозума сала турган тиштем менен уурдай турган ууртамдын кайсыл жол менен да кандай эмгек менен келгенин билмейинче оозума сала бербейм. Ошон үчүн ушул Сауд ибн Аби Ваккас пайгамбардан: "Я Расулаллах, Аллахтан суранып бериңчи. Сауд ибн Аби Ваккастын дуа тилектерин орундаткын я Рабби" деп коюңчу дегенде пайгамбар айткан: "Менин дуа кылышым шарт эмес. Атиб мат'амак такун мустажабад даъва." Алкымыңды эле адалдай бер, дуаң кайтарылбай кабыл болот дегенден улам мен ушинтип жашап келе жатам дейт. Үйгө коюлган конфеттер кандай жол менен алып келинди, кайсы жол менен жасалды, анын таттуулугуна карабастан анын адалдыгына караш керек. Айлык маянасы көп иштер бар, бирок анда ал иштин өзүндө адал арам экендиги билинбеген күмөн иштер боло турган болсо, маянасынын жогорулугуна карабастан алыстаган оң. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам узун хадисинде мынтип баяндайт. Ар-раджул ютилу сафар, бир киши узак сапарга чыкты. Аш'ата агбара, кийимдери чаң, кум болгон, чачы менен сакалы тозуп калган, ушунчалык кыйналган деген түшүнүк да. Ямудду идайхи иля сама, я Раб. Ал төсүндөгү гүл азык суусундуктары артылган куржун боюнча төсү качып кетти. Ал эки колун бийик көтөрүп: "Я Раб, өлмөй болдум, таңдай катты, суу берчи я Рабби" деп ушунчалык жалдырап атат, тизелеп алып, ыйлап атат. Өлөт албетте. Анткени анын төсү кетип калган куржуну менен качып. Эми угуп турам. Пайгамбар айтты: "Ва мат'амуху харам, ва машрабуху харам, ва малбасуху харам, ва гудиya bi haram, fa anna yustajab li zalik."
Ушул эрмен чөлдө колун бийик көтөрүп көзүнөн аккан жашы эгинин ылдый тып деп тамчылап атат. Аны көргөн ар бир адам боор ооруп кетиши ыктымал эле. Эмне үчүн Раббиси болгон Аллах Таалага боор оорugан жок? Анткени анын жеген тамагы арам болчу. Үстүндөгү кийип турган кийими да харам. Ичкен суусундугу да харам. Өзү жарык дүйнөгө келгенде өзү арам жолу менен келген. Анткени анын атасы менен апасы арамдан азыктанып, анан ушул бала пайда болуп анан келген. Fa anna yustajabu lidalik. Анан мунун дубасы каяктан кабыл болсун деп атат пайгамбарыбыз. Кагалайындар. Намазга турардан мурда Аллах Таала "Худу зинатакум инда кулли масжид." Садакаллаху азим. Ар бир намаз окурда өзүңдүн үстү башыңа, кийимиңе, денеңе, окуй турган жай намазыңа бир сарасеп салып кой. Арам адал экендиги билинип турат эми анча нерселерден. Бирок арам адал экендиги билинбеген күмөндүү нерсени кийип алып намаз окуй турган болсоң, окуган намазың кабыл болбойт. Ал жөн эле эңкейип тоңкоюп тургандагы бир көнүгүү. Убактың текке кетирбе деп атканы. Абу Язид Аль-Файд мындай дейт. Сәлту Муса ибн А'ян, мен Муса деген А'ян улы Муса дегенден бир аяттын тафсирин сурадым. Астагфируллах. İnnemâ yeteqabbelullahu minel muttaqin. Sadaqallahun azim. Allah takvalardın tileklerini orundatat. Allah takvalardın tileklerini kabul kılıp yüzege aşırıp orundatat. Uşul takvalar kimdir dedim ben. Uşul jerdegi takvalar kimdir dedim. Al aytты. Musa ibn A'yan mınday dedi. Tenezzehu an eşya minel halal mekhafeten en yeka'u fil haram fesemmahum muttaqin. Bular şunday adamlar. Aramga arlaşıp kalbayın dep, bular ança-munça adaldan da baş tartkan insanlar dep atat. Şunu atasызбы? Aramga, gümöndүү işke arlaşıp kalbayın dep, ança-munça adaldan da baş tartkan insanlar bular. Anan Allah alardı takvalar dep atadı Kur'an'da dep atat. Allahu akbar. Men aytып atpayınbı? Sizin жашооңуз үчүн чындап айтканда, элет жеринде, же болбосо шаарда деле жашоо ушунчалык кыйналып кеттик. Деп кээ бир үй бүлөлөр. Боло берет мага ошол иш деп, ошол бир ишке кирет. Ал иштин аркасында уурлук турат. Кара ниет турат. Дагы бир иш бар, айлык маянасы укмуш жогору. Сонун экен, айлык момундай экен дейт. Бирок анын аркасында арам же болбосо арам адал экендиги билинбеген күмөндүү нерселер бар. Эгерде ким деп атат, ошондон баш тарта турган болсо, демек Аллах Таала аны таква деди. Таква кылды, таква кылат, ага таквалык сыпат берет Аллах Таала өзү. Пайгамбарыбыз ла яксибу абдун мала харам, ай малан мин харам, فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهر إلا كان زاده إلى النار. Bir kişi var, bir insan var. Aram işke kolurdu. Uğurluk menen, aldamçılık menen, göz boyamoçuluk menen, jalgan aytуу menen, tonoочулук menen bирөөнүн bir sööm jerin tartıp alıp basıp alıp iş kılganдар бар. Aram iş kıldı, aramdan gireşe taptı. Anan ber şu medresege bereyinçi, meşitke bereyinçi dep, je ayılına hatma okutup kayırımdılık çıkardı. Aga hiç kanday berekede olbaydı, andan hiç kanday kabul da olbaydı dedi. Jönle tökün çaçın anakı, biröylörün alkımın bulgap atadı. Uşintip yürüp al özünü tozoktun açkıçın gana alat. Uşintip yürüp al özünü tozoktun açkıçın gana alat. Andan başka hiç kanday gireşe tapmaydı. İnna Allah la yemhu seyyi bi seyyi velakin yemhu seyyi bil hasan innel habis la yemhu'l habis. Bilip koyun, Allah Taala jaman nerseni, aram nerse menen geçirбейт. Aramdan taptı gireşesi. Anan sadaka kılıp koydu. Aşı sadaka kıldım, bu jактагылар tegizlep koyun dep. Kireşeң öz aram bolup atat. Bergen kayrımdılığın da aramdan da. Uşul bergen kayrımdılığın aram, al murdağı gireşeң hiç kaçan tazalap ketpeydi. Velakin yemhu seyyi bil hasan. Allah Taala getirgen kemçiliklerdi
жакшы жол менен чыгарылган кайрымдуулуктар аркылуу жуат. Аллах эч качан арам нерсе менен арам нерсени кечирбей жуубайт. Пайгамбар айтты, адамдарга бир доор келет, менин үммөтүмө бир доор заман келет. Ал учурда адамдар кийип аткан кийими, жеп атканы, ичип атканы, жашап атканы, отуруп атканы, минип атканы адалданбы же арамданбы деп ойлоп да койбойт дейт. Ойлоп да койбойт, ойуна келтирип койбойт жада калса. Ушундай доор келет. Алар үчүн адал арам катар тизилип турса, чекеден пайдалана берет. Анткени бул жеш керек экен деп түшүнүшөт. Көпчүлүк ушундай. Жей деген эмне, жешин керек да, турбайбы деп коет. Кээ бирлер кичине эле болсо ушул жерде бир аз адал кыйын болуп атат, ошого этин жебей, чочконун этин жебей шорбосун иче берсем болобу деп сурат өткөндө менен. Ага түшүндүрүү үчүн менин логикам өчүп калды. Логикада жакшы эле, бала элем өзү. Бирок өчүп калдым да, кантип жооп берем деп. Өзүндө логикасы жок окшойт. Этин алып коюп туруп шорбасын иче берсем болобу. Түшүндүрө албай койдум да. Улуу сахаба бар, Абдуррахман ибн Ауф деген. Я хаббадал мал, асуну бихи ирди ва урди бихи рабби. Абийиримди сактап кала турган, Раббимди ыраазы кыла турган байлык, мунаны мен байлык деймин дейт. Аллаху акбар. Абийиримди сактап кала турган, Раббимди ыраазы кыла турган алкым болсо, же тиштен болсо, же ууртан болсо, мунаны мен байлык деп айтат элем дейт. Арамды жеп, арамды жасап, арамды кийип абийир кеткенден өткөн шермендечилик жок да. Арамды жеп, арамды кийип, арамды минип пайдаланып, Раббисин наразы кылгандан өткөн бактысыз инсан барбы? Арабызда кээ бир адамдар бар. Өзү инсандар төрткө бөлүнөт дейт. Ислам алымдары төрткө бөлүнөт. Арабызда кээ бир инсандар бар. Ражулун ахадаху мин харам ва анфaqahu fil haram. Бир киши бар. Жыйнаган акчасы өзү капиталы булагы арамдан, ал арамга кайрымдуулук кылып жашайт. Жалаң арам менен жашайт. Арамга гана сарпайт. Казинога барат, кумарга барат, зинага барат, аракка барат, арак завод, арак чыгарат, сатат. Кайра ошентип арам менен жашап жүрөт. Ал ошентип өлөт ал. Ва ражулун ахадаху мин харам ва анфaqahu fil halal. Дагы бирөө бар. Арамдан жыйнайт, бирок адалга жумшайт. Мунун адалга жумшаганы кымындай да кабыл болбойт. Анткени анын булагы өзү арам. Дагы бир киши бар. Ражулун ахадаху мин халал ва анфaqahu fil haram. Жыйнаганы адалдан, бирок жумшаган жагы арам. Бешене тери менен дыйканчылык кылып, жер казып, жер белдеп, жер тээп жүрүп, дыйканчылык кылып. Тоон эгет, тарыбыз, пияз, сабиз, картошка, жана башкалар колун кабартып жүрүп бүтүрөт. Анан же зинага, же аракка, же тамекиге, жана башкага. Ең акыркысы бар. Ражулун ахадаху мин халал ва анфaqahu fil halal. Бир инсан бар. Адалдан жыйнайт, адалга жумшайт, сарптайт. Мынаны дуа тилеги кол көтөрүп дуа кылбаса деле, алакан жайып жалынып жалдырабаса деле, шууранып эриндери кыбырабаса деле, жүрөгүнө эле ойуна келтирип койсо, дуа тилектер орундала турган инсан деп ушуну айтат. Пайгамбарыбыз يا كعب بن عجرة إنه لا يربو أي لا ينمو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. Пайгамбар айтты: "Ey Кааб, угуп койгон, оң жана сол кулагың менен бирдей уккун. Кайсы бир дене арамдан пайда болуп жарык дүнүйгө келип кала турган болсо, ал үчүн тозок өзү жетишерлик" деген. Кагалайындар. Но тиштеп жеп атканда ушунун күчү намазыма кол көтөргөндө Аллаху акбар деп кол көтөрөм, ушунун күчү менен деп. Тамактын күчү менен жасайбыз да. Аллах Таала периштелерге айтат: "Мунул арам колдун такбирин кабыл кылбагыла" дейт. Анткени ал арам нерсени өзүнө киргизип жеген да. Арамдын рүкүсүн кайтаргыла дейт. Арамдын саждасын кабыл кылбагыла дейт.
Ушундан өткөн бактсыздык барбы дагы? Ой кагылайындар, жегениңер адалдагыла, жегениңерди адалдагыла. Halal индустрия деген бекер ашылган жок да. Адал продукцияны жегиле, адал тамакты жегиле, адал жол менен, адал мамиле менен, адал иш менен деген түшүнүк бар да. Кафелер арзан болушу мүмкүн жолдун оң сол бетинде, бирок адалын изде. Кымбат болсо дагы адалын изде. Салафу салихиндер, сахабалардын, табииндердин доорундагы аялдардын таквалыгына таң калам. Эрте менен күйөөсүн жумушка узатып атып, сол колунда жетелеген bir баласы бар, оң таманын оң колунда көтөргөн bir баласы бар dedi наристеси. Ошол аялдын курсагында дагы боюнда бар. Күйөөсүн жумушка узатып атып, мындай дейт: "Иннана насбир ala alamil ju' wa la nasbir ala alami azabillah fattaqillah fina." Кожоюнуна шунчалык жылмайып туруп, Аллах Таалам жолуңузду шыдыр кылсын. Жакшы, берекелүү иш кылып келиң. Күч кубат берсин, бирок угуп коюң. Иш таппай калып үйгө кайтаарда, эмне курук кол барамбы деп, оңдон солдон адал арам экендиги билинбеген нерсени алып кирбең. Биз ачкачылыкка сабыр кылабыз, чыдайбыз, кыжылат болбоң. Ошо сиз алып адал арам экендиги билинбеген нерсени алып келгенден кийин жеп алып, анын айынан тозоктун азабына чыдабайбыз, бизди этият кылың деп жөнөтүшкөн. Эмне болсо да алып келе бер дей турган катындардан эмес деген түшүнүк да. Fattaqullah wa ajmilu fi at-talab wa la yahmilanna ahadukum istibda'a ar-rizq an yatluba bi ma'siyati Allah. Fa inna Allah la yunal ma 'indahu illa bi ta'atihi, sadaqa Rasulullah. Payg'ambarimiz aytdi. Taqvalik qilgila. Жашооңордо таквалык кылгыла. Аллахтан суранганда көркөм сурангыла. Көркөм суран деген шымыңды түктөп алып туруп, кыбланы карап, сонун креслого отуруп алып, анан сура деген жери жок. Көркөм сурагыла дегени адал тамак же деп атат. Адал кийин, адал жашоо, адал сүйлө, адал бол, адал жаша. Ушунун өзү көркөм суроого кирет. Келе жаткан рызкыңды өзүң geçendetip koybo jolun bu. Emne menen dese, bima'siyatillah, Allah'a toң moyunda kılıp günah kılıp menen. Allahu akbar. Taqdırına Allah Taala жазган mıktı rızkını da atat, gele жаткан rızkını. Toң moyunda kılıp menen, günah jasoo menen gele жаткан rızkının möөнөтүн uzartıp yürbe. Kebir adamlar var da, hiç ele şu karman albay atam. Şu karman albay atanın özü bir günü iş kılgansın, oşan men Allah Taala senin rızkыңды toxtatıp turat. Oңolmoyunça dep. Fa innallah la yunal ma 'indahu illa bi ta'atihi. Allah'ın aldığığı adal rızkıga Allah'a baş iyu menen, suranu menen, jasa degenin jasap, tıyıl degenden tıyılı menen boludu. Ayşenemiz aytadi. Atam Abu Bakır öz kol emgegi menen tamaktanчу. Anam jetim jesirlerge de berip turчу. Atamdın bir kızmatkeri var ele. Atam öz emgegi menen tapkan karajatынан oşal kızmatkerge dagı meh kiyimingdi giy, kursağını toygoz dep uşintip aylık mayanasını öz uşunda berip turчу. Bir gün atam sırttan günü sıktan ulam aybay çankıp susap gelse faqala muzdaq süt berdi. Hazreti Ebu Bakır sütü içip bütkönden keyin bu süt kayaktan? Kayaktan aldın bunu? Dedi. Anan janağı kızmatkeri كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خضعته فلقينا فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. Ebu Bakır o nadanlık doğruda İslam'a çeyin göz açıklık kılat elem. Bir gün ayıldağı biröөнү mında karmap durup karap durup sen mınday olasың, sen mınday olasың dep durup kursağımды toygoz üçün жалган айткам. Ana ошол боюнча жолукпай калдык. Ошол мен айткандай болуп жашоосу жакшы болуп кетиптир. Бүгүн эрте менен чыксам жолдо жолуп калып кучактап кагылайын деп сен айтканыңмын адам болбодумбу деп ошондогу айткан жалганымдын акысын берди. Анан ошого сизге муздак сатып алып койдум. Ушу ичкениңиз ушул.
Abu Bakr Sıddık ordunan ırgıp durup eşke çıkıp, sömöймен orton kolun tek alkımına tıgıp, içindeki barın jegen içkenin kusup, anan ordunan turup kıbılаны kırıp, ya Rab, aşkazanımdağı barın kusup büttüm. Tamırlarıma tarkap ketkeninden emim ne kılam dep uylagan. Eger çıgar desen canımды koşa çıgarganга dayarmın degen. Mınандай insanlar var. Hudayfa ibn Qatada aytat: "At-tujar fi suq yahrusuna ala salat ve safil awwal." Ayrıca bazardagi savdogerler mescitke girgende aldınqı saftan orun algan hareket kılıp kalışat. Fasurra bihim, alarga suyunsa bolat. وقال خير من حرصكم على الصف الأول أن تتقوا الله في تجارتكم ولا تغشوا ولا تخدعوا الناس وصلوا في الصف الأخير. Negizi özü birinci safqa ötkönüңөр жакшы. Бирок birinci safqa ötkөндөн көрө bazarda kardalарды алдабай, көз боемочулук кылбай, тура сүйлөп туруп, акыркы сафта окуганыңар өзүңөр үчүн кайра базарга кетип калганыңарга жакшыраак. فهذا خير مقاما لكم عند الله أن تأتوا متزاحمين على الصف الأول وقد أكلتم حراما. Adamlardan mürüsünden atta ötüp, aldığın safta aybay takıba bolup görüngöndün orduna, bazarda, kardarlarda aldabay, çığ süylep takvalık kılıp, akırkı safta okuganın özün üçün jakşı deydi. Vahb ibn al-Ward mınday deydi: "Law qumta qiyam as-sariya, ay la yaqbalu Allahu salata imri'in wa fi jawfihi haram hatta yatuba Allah, hatta yatuba ila Allah Ta'ala min." İçinde aram tiştemini jep algan bir kişi Allah'a toba kılıp keşirim sorap, ekinci mınday nerseni içime alıp girmeymin, jebeymin dep toba kılıp oşal işine kaytmayınca Allah namazını kabul kılbaydı. Yusuf ibn Esbat mınday deydi: "İnne şeb iza ta'abbada qala şeytan li a'wani." Bir jaş öspürüm jigit namazga girişip, Kur'an'ın baraktap, meçitke kattap kalsa, şeytan armiyasına sömöйүн kezep durup, jakşılap saresep salgılaçı. Onzura min ayna mat'amu. Özüne alıp kirip atkan tamağı adaldan mı, aramdan mı? Üstündeki kiyimi çi? Eğer de kiyimi aram bola turgan bolsa, tamağı alkımı aram bola turgan bolsa, da'uhu yata'ab ve yajtahid. Bunu azgıram dep vaktına teke getirbegiler. İçine alıp kirgen aram, bunu özü oşal aram tiştem azgırıp bütöt. Sen buga vaktın kuratma başkasını ötever dep atadı. İnne cihadahu ma'akil haram la yanfa'u. İçine aşkazanla kursağına jep algan, aram jep algan insan al eç kaçan oң olup igilik көрсөтпөйт. Şeytan alayhi la'na, Allah'tın kargıştığı şeytan aramdan jegen insan al eç kaçan oң olboyt. Anı azgıram dep Uvara bolbayla qoğula, başkasını öte vergile dep şeytan aytты. Allah. Sözünün ayağında. El-ibade ma'a aklil haram kalbina ala amwajil bihar. Aramdı jep, ibadat kılu, aramdı jep, meçit kuru aramdan, aramdı jep, sadaka kılu, aramdan sadaka kılu, bul, deniz üstünü, köl üstünü, imarat kurgan siyahtı öyle. Hiç kaçan köldün suyun üstüne adam imarat kuralbaydı. Aramdı jep ibadat kılgan insandın ibadatı kabul olbaydı degen düşünüktü berip atады. Ayatlarga sadaqallahul azim, hadiske sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Allahumma inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Allah. Hurmatly cemaat, buyursa, bugün Muharram ayının 3'ü, kele jatkan beyşembi cuma günü 2 gün katarынан oruza tutabız. Ankene Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muharram ayının 1 gündük orozası bul 1 yıl murdağı günölörge kaffarat degen. 1 yıl murdağı günölörge kaffarat. Eğer de beyşembi gün tutalbay kalsak anda cuma işembi gün tutabız. Bolbosa
Beyşembi jana juma günü. Düşünmegönderge çetверik jana piyatınsa günü orada tutabız inşallah. Gele жатқан. Allah'ım barınızdan razı olsun. Allah'ım kabul kılsın.